Ассалаумалейкум Талай эке. Ассалам. Бул жакта сиз мастерсиз, э? Ооба, мастер. Анан бул жакта эмне иштер аткарылып атат? Бул жерде иштер ар кандай иштер болуп атат да. Бул жагында 5-6 линияда грунт төшөлүп атат, котлован казылып атат, бетон, подбетонка бетон алынып атат, рубероиддор чапталып атат, нымдуулукту изоляция, нымдуулук эме бетонго өткөрбөштүндөр. Анан 4-чү линия уже арматура иштери башталып атат да. Бул жакта подвал болобу биринчи? Анан ошол жер менен биринчи этаждын ортосундагы бийиктик канча болот? Ошолорду айтып кетиңиз. Бул да жакшы суроо болду. Бул эме 60 сантиметр аз подбетонка фундаменти бар. Андан кийин подбетонкадан өйдө 1.15 бар да. Ошонун ылдый жагы, канализация жана сантехника, электричество ошолорго бүт даярдык бар. Андан үстүңкүсү уже 1.70ден өйдө. Анан уже биринчи этаж башталат. Ылдый жагы подвал бар, эми аябай киши баткыдай подвал эмес, мында өзүнүн ушу технический коммуникациялар, баягы трубалар өтө турган ар кандай коммуникациянын ызык суу, муздак суу, канализация бар, ушунун баарын ичи менен кетет да. Ооба. Көптөрдүн дагы берген суроосу парковка маселеси. То есть мисалы үчүн азыр көп жерде микрорайондорду алсак, үйлөр жыш жайгашкан, бирок парковка проблема болуп келет да. Парковка боюнча айтып кетсеңиз. Көпчүлүктү азыр кыйнаган ушул машинада, унаа автоунаа токтоткучтар. Эми бул жерде азыр автоунаалардыкын өзүнчө стоянка болунат. Проект боюнча эле карайбыз анын баарына. 34.500 ошо автоунаа токтоткуч парковкасы болот. Бул жакта проект боюнча 34.000 квартира болсо, ошол парковка маселеси жаралбаш үчүн ар бир блоктун дегенде ошол катар үйлөрдүн тегерек четинде, айланасында парковка баягы унаа токтотуучу жайлар орнотулат да. Мындай айтканда алардын саны батирлердикинен көбүрөөк. Баягы ар бир батирге жок дегенде бирден парковка, мындай айтканда бирден машина деп эсептелинген да. Мынчалык чоң масштабтагы курулуш комплекс курулуп жатканда албетте болот, мындай сөз жакшы дагы жагынан айткандар бар, жаман жагынан. Бирок ошол ишенгендерге айта турчу нерсебиз. Мына көрдүңүздөр, курулуш иштери абдан жакшы жүрүп атат, өз убагы менен жүрүп атат да. Мынчалык чоң масштабтагы турак жай курулуп атканда баары бир андай сөздөр болот. Азыркы учурда мына өзүнүн убагы менен, өзүнүн иштер өзүнүн графиги менен жүрүп жатат. Аманатка кыянат кылбай тапшырып беребиз, Кудай буйруса.